биздин азыркы учурда билим берген менен кыз ала катышуу азыр жашыл түргө өтүп, бирок актуалдуу боюнча калып атат да. Анткени кыз алып ушундай тагдырга түшүп калган кыздар ачык айта алышпай, өздөрүнүн укугун колго билишпей, мыйзамда кандай көп каттатылгандарынчы ошого катышкан адамдар. Анан баягы азыркы учурда ата-энелердин жана туугандыктардын башы менен отуруп калса, 2 айдан кийин, 3 айдан кийин, 1 жылдан кийин бул маселе кайра көтөрүлүп, начар келип болуп калып, баягы ажырашуулар көп болуп атат. Бунун натыйжасында ошол жанагы кыз балдар турмушка ажырашып кеткенден кийин үй жайсыз калып атат. Балдар болсо баягы кандай десем атасы жок өсүүгө туура келип атат да. Ошол убакытта эле кыздар ошол жанагы ошо башында макулдашылбагандыктан эч кандай материалдык жана моралдык укуктарын көбөйлөнүп калып атат да. Ошонун алдын ошол жаштарда эмитен түшүнүгүн өзгөртүү керек. Кыз ала катышуу бул деги кыргыздын салты эмес, бул кылмыш. Ушуну аңсыйышыбыз жетпейт да, биздин негизги максатыбыз. Сиздерге кайрылгандар болобу ушул жаш окуучулардан эмеде мисалы ушундай нерселерге мажбур болот? Бул маселе боюнча биз 2015-тен бери иштеп жатабыз. Биздин уюмдар негизи биздин уюм укук коргоо боюнча көп жылдан бери ишке кошуп жатабыз. Именно ушул боюнча негизинен кайрылган учурлар почти жок десе, бирок биз өзүбүз сыртынан мониторинг жасап билебиз да ушундай ситуациялар болуп атканынчы. Андан сырткары биз кайрылгандар кимдер кайрылат? 2 жылдан кийин карасаңдар мен сүртүп ала качып барган. Анан 2 жылдан кийин мына бир балам менен дагы боюмда да бир бала бар, көчөдө калды. Мен эмне кылам депчи. Анткени 2 жылдан кийин ала качып барды деп арчасы эч ким карабайт экен.